Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен штамп куралы менен таанышып көрөбүз. Ал үчүн мен биздин башка кыргыз жомоктору деген плейлистибизден түлкү жана жолборстун сүрөтүн алып чыктым. Штамп куралы сол жакта куралдар жеринде штамп деп аталып турат. Аны бассак ортого куралдын өзү чыгып атат. Мышканын оң кнопкасын басып куралды чоңойтуп алабыз. Дагы чоңойтобуз. 200 пиксель кылып койдум. Эгер бассак не удалось использовать инструмент штамп деп чыгат, анткени биз деген кайсы жерди көчүрүп алганыбызды жок болуп атат да. Мисал үчүн мен деген бул ылдый жакта чымчыкты дагы жанына бир чымчык коюп койгум келип атат да. Ошол үчүн биз деген клавиатурадан Alt бассак мындай чыгып калат стрелкалар. Ошону чымчыктын бир жерин белгилеп алабыз. Анан жылдырып келсек, көрдүңүздөрдөй чымчык дагы көчүп келип атат. Жолборстун астына алып келип туруп басып баштасак, кайсы жерди бастык элек, биринчи Alt'ты басып туруп ошону көчүрүп кайра бул жерге жаңы жерге тартып таштап коет. Ошентип керектүү жерлерин өзүңүздөр каалаган жерге алып коюп алсаңыздар болот. Мисал үчүн бул бакта турган жандыкты Alt менен басып ылдыйраак дагы түшүрүп койсок болот. Демек мен сиздерге азыр көрсөтүп эле берип атам, бирок сиздер иштегенде куралдын размерин чоңойтуп, кичирейтип алып иштесеңер жана куралдын түрүн таңдап алып иштесеңиздер, сиздерге абдан жеңил болот. Бүгүнкү кыскача сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда кош көрүшкөнчө. Чоң рахмат.